Өткөн суткада Ош облусунун Кара Суу районунда жүз берген унаа кырсыгынан 3 жаран казолду. Авто кырсык кечээ 16 февраль күнү саат 22:30 чамасында Бишкек Ош эл аралык маанидеги авто жолунун 661-чакырымында жүз берген. Алдын ала маалыматтар боюнча ВАЗ-2106 үлгүсүндөгү автоунан айдоочусу жүк ташуучу унааны ашып өтөм деп карама каршы тилкеге чыгып, Нива үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Алдын ала маалыматтарга караганда ВАЗ-2106 үлгүсүндөгү автоунан айдоочусу ушул ашып өтүү максатында карама каршы тилкеге чыгып чыккандыгын айынан ушу бет маңдай кагылышуу келип чыккан. Азыр бул жолдун акысы боюнча Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан тийиштүү экспертизалар дайындалып, азыркы учурда тергөө иштери жүрүүдө. Кырсыктан Кара Суу районуна караштуу 30 Адыр айылынын 2003-жылкы тургуну жана анын 2005-жылы туулган бир тууган иниси ооруканага жетпей каза болушкан. Алар менен бир унаада болгон 2006-жылы туулган жаран Ош облустук ооруканасына баргандан кийин дарыгерлердин ыкчам аракетине карабай бул дүйнө менен кош айтышкан. Экөөсү ошол жактан өлүп келген да. Үчүнчүсү ушул жерге Абдрахман аты Абдрахманов деген бала ушул жерге келгенде 2 сааттан үзүлгөн. Бул жерде келгенде өтө тяжелый келген. Кабыргасы сынып, көкүрөк көмдөйүнө кан куюлуп кеткен. Аны бул жерде аттын түрү кезде жарым литрдей кан алышкан. Андан сырткары неме кылып, лапаросинтез кылып, микрохирургия кылып, ички органдарында текшеришкен. Рентген жасалган, баш сөөгүн, моюн омурткасын рентген жасалган. Ушул жерде бардык специалисттер көрүшкөн, видимо, травма аябай тяжелый болгон, сочетанный травма, ошондон баягы эмеден травманын последствиясынан өлүп калды да. Азыркы тапта кырсыктан жабыр тарткан Нива үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу ооруканада жатат. Анын абалын дарыгерлер орточо туруктуу деп баалашты. Ал өзү дагы окуя тууралуу буларга токтолду. Мен алдымда 4-5 машина катар кетип атканбыз. Нар жактан 2 фура келип аткан, 2 фурадан обгон алды дагы. Мен качып үлгүрө албай калдым, 2-3 машина качты аларчы. Мен үлгүрбөй калдым, келип мени лоп сүзүп кетти да. Жок, алар башка машинадалар. Мен Нивадан. ВАЗ-20 жана мен өзүм жаңгыз элем. Мен Карагулжаны көздөп кетип аткан болчу. Ал жерде 3 эме кагыштырды ушундай. 3 машина кагышты. Менен кийин мени сүзүп, менен кийин КамАЗдын тагына кирип кетти да. КамАЗ менен да кагышты. Адан кийинкисин билбейм мен. Азыр эми Кудайга шүгүр ушундай санымда тилик бар, ошол азыр кечинде тигишкен. Анан адам башка башым оорутат. Сотрясение алган баш. Калганы эми жакшы, врачтар жакшы эле карап атышат. Көбүнчө ошо 4-бейтаптын немеси предварительный диагнозу болуп атат, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение ушибы ссадины лица, головы деген диагноз болуп атат. Кийин бир азыр пока бул предварительный диагноз да. Анан дагы кошумча каттуудан обследованиядан өткөндөн кийин уже толук диагнозу такталат. Белгилей кетсек, 2022-жылдын башынан бери Ош облусунун аймагында 59 унаа кырсык катталып, анын кесепетинен 10 адам каза болуп, 119 денелеринен ар кандай жараттарды алып ооруканага кайрылышкан. Ал эми 2021-жылда 786 транспорт кырсыгы катталып, 136 адамдын өмүрүн алган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.